Саламатсыздарбы? Сабагыбыз Instagram'dagi аккаунтты birotolo өчүрүү боюнча болмокчу. Instagram'dagi аккаунтты өчүрүү үчүн Instagram'га киребиз. Instagram'га киргенден кийин төмөн жакта аккаунттун белгиси турат. Ошол аккаунттун белгисин басабыз. Оң тарапта төмөн жакта ушул аккаунттун белгисин басканыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден биз оң тараптагы 3 сызыкты, башкача айтканда менюну басабыз. Андан кийин бул жерден настройканы тандайбыз. Андан кийин бул жерден справка дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерден справочный центр дегенди тандайбыз. Бул жерден биз Google Chrome аркылуу кирсек да болот, же болбосо Samsung интернет аркылуу да кирсек болот. Азыр бул жерден биз Chrome деген браузерди тандадык. Ушул аркылуу кирүүнү. Азыр браузер жүктөлүп атат Instagram'дагы баракчабызга. Бул жерден управление аккаунтом дегенди тандайбыз. Управление аккаунтом деген тандаганда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден удалить аккаунт дегенди издеп көрөбүз. Эгерде жок боло турган болсо, бул жерге чем мы можем помочь деген жерге удалить аккаунт деп жазабыз. Удаление аккаунт деп жазабыз. Жазсак бул жерден удаление аккаунта деп чыгат. Ушуну тандайбыз. Тандаганыбызда төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерден как удалить свой аккаунт Instagram дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда төмөн жактан түшүндүрмөлөрү чыгат. Экранды төмөн жакка сүрөбүз дагы бул жерден удалить аккаунт деген ссылканы табабыз. Ал ссылка биринчиде турат. Ушул көк ссылканы басабыз. Көк ссылканы басканыбызда бизден кайра кайсы браузер аркылуу кирүүнү сунуштайт. Бул жерден Chrome'ду тандадык кайра эле. Азыр бизге кайрадан жүктөлүп атат. Бул жерде аккаунтты өчүрүүнүн себептерин сурап атат. Ушул жерден биз стрелканы басып, өчүрүүнүн себебин белгилешибиз керек. Басканыбызда бизден ушундай себептер чыгат. Бул жерден биз другое дегенди тандап коебуз. Бул жерден эгерде сиздер башка себептерин тандасаңыздар да болот. Негизинен другое дегенди тандаганыбыз жакшыраак болот. Другое деген тандадык. Андан кийин бул жерге введите пароль еще раз деген жерге ушул Instagram'га катталгандагы паролубузду жазышыбыз керек. Эгерде паролубузду унутуп калган болсок, анда забыли пароль деген баскычты басып, биз Instagram'дагы паролубузду алмаштырып алсак болот. Азыр забыли пароль кылып көрөлү. Забыли пароль деген баскычты басканыбызда бизден төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерге өзүбүздүн электрондук поштабызды жазышыбыз керек. Бизге ошол поштабызга эски парольду сброс кылуучу ссылканы жиберет. Ошол ссылка аркылуу биз кайрадан жаңы пароль жазып өзгөртүп алсак болот. Бул жерге электрондук поштабызды жазабыз. Электрондук поштабызды жазгандан кийин төмөн жактан получить ссылку для входа деген баскычты басабыз. Басканыбызда биздин поштабызга ссылка жөнөтүлдү. Биз поштабызга киришибиз керек. Поштага кирүү үчүн Instagram'дан чыгабыз. Ал үчүн домой деген баскычты басабыз. Электрондук поштабызга кирүү үчүн бул жерден Google'дагы поштага кирүү үчүн ушул Gmail дегенди тандайбыз. Gmail деген тандап, өзүбүздүн электрондук поштага киребиз. Электрондук поштага киргенибизде бизге Instagram'дан ссылка келет. Бизге Instagram'дан келген ссылканы катты ачабыз.
ушул катты ачканыбызда төмөнкүдөй болуп чыгат. Бул жерде эң төмөн жакта сбросить свой пароль Instagram деген ссылка бар. Ушул көк ссылканы басабыз. Басканыбызда бизден кайрадан браузер сурашы мүмкүн. Chrome менен кирүүнү тандайбыз. Бизден төмөнкүдөй бет ачылат. Бул жерде введите новый пароль деген жерге жаңы пароль жазабыз. Подтверждение нового пароля деген жерге ошол жазган паролубузду кайталап жазып, сбросить пароль деген баскычты басып коебуз. Азыр ушундай кылып пароль жазып көрөлү. Пароль жазгандан кийин бул жерден биз сбросить пароль деген баскычты басабыз. Басканыбызда биздин пароль алмашты. Бул жерден отмена деген баскычты басып коебуз. Биз кайрадан Instagramга барып калдык. Биринчи аткарган аракеттегидей эле кайрадан башынан кайталайбыз. Бул жерден аккаунттун белгисин басабыз. Аккаунттун белгисин баскандан кийин бул жактан азыр аккаунттун белгисин басабыз. Бул жерден чыгабыз. Кайра приложение аркылуу Instagramга киребиз. Себеби биз азыр паролду алмаштырып алдык. Биз кайрадан кирүү үчүн бул жерден войти деген баскычты басабыз. Бул жерге биз өзгөртүлгөн жаңы паролду жазып туруп, кайрадан өзүбүздүн Instagramдагы баракчабызга киребиз. Паролду жазгандан кийин войти деген баскычты басабыз. Кайрадан Instagramдагы баракчабызга кирдик. Биринчи аткарган аракетти кайталап аткарабыз. Ал үчүн бул жерден аккаунттун белгисин басабыз. Кайра бул жактан 3 сызыкты басабыз. Настройки, справка, справочный центр. Бул жерден браузерди тандайбыз. Chrome'ду тандадык. Бизден азыр жүктөлүп атат. Бул жерден управление аккаунттан дегенди тандайбыз. Андан кийин бул жерге удаление аккаунта деп жазабыз. Бул жерден удаление аккаунта тандайбыз. Төмөн жактан как удалить свой аккаунт Instagram тандайбыз кайра. Төмөн жакка түшөбүз дагы удалить аккаунт тандайбыз. Бул жерден Chrome браузерди тандадык. Chrome аркылуу кирүүнү. Бул жерден өчүрүүнүн себебин тандайбыз. Другое деп коебуз. Андан кийин бул жерге ошол өзгөртүлгөн жаңы паролду жазабыз. Паролду жазгандан кийин төмөн жактан удалить аккаунт дегенди басабыз. Бул жерден вы уверены, что хотите удалить свой аккаунт деп сурап атат. Окей деп подтверждать этип коебуз. Окей деген баскычты басабыз. Басканыбызда биздин аккаунт биротоло өчөт. Ваш аккаунт будет удален 7 сентябрь деп турат. Демек 30 күндөн кийин толук өчүп кетет экен. Ушундай кылып Instagramдагы аккаунтубузду биротоло өчүрүп алсак болот.